Кыргызстандын өкүлдөрү Талибандын министри менен жолукту. Ауганстандын Талибан кыймылы курган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жана президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Жээнбек Кулубаев менен жолугушту. Бул тууралуу 23 сентябрда талиптер өкмөтүнүн басма сөз катчысы Забиулла Мужахид твиттерге жазды. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана президенттик администрация бул жолугушуу тууралуу комментарий бере элек. Өткөн шейшембиде Масадыков Азаттык радиосуна берген интервьюда Ауганстанда жаңы өкмөт куралганын, алар менен баары бир байланыш түзүүгө туура келерин айткан эле. Антпесе Ауганстан изоляцияда калып каларын кошумчалаган Масадыков ошол эле маалда мындай мамиле Талибанды таануу дегенди түшүндүрбөйт деп белгилеген. Кыргызстанда тыюу салынган радикал кыймыл Ауганстан аймагынын басымдуу бөлүгүн жана 15 августта Кабулду өз көзөмөлүнө алып бийлигин орноткон. Алардын бийлигин дүйнөнүн бир да өлкөсү тааный элек. Феликс Кулов Кыргызстан Талибанды таанууга камынып жатат. Саясатчы Феликс Кулов Акпресс агенттигине Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыковдун жана президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаевдин Афганистанга барышы боюнча пикирин билдирди. Куловдун айтымында Масадыков Талибандын айрым жетекчилери менен тааныш. Бул маанилүү, себеби саясатта жеке байланыштар чоң роль ойнойт. Масадыковдун Афганистандагы абалды, тилди жакшы билиши, дипломатиялык тажрыйбасынын молдугу бир пикирге келүүгө жана ишеним жаратууга мүмкүнчүлүк түзөт дейт Кулов. Ал Талибан коңшуларына агрессия көрсөтпөй турганын, себеби ички саясатты бекемдеш керек экенин белгиледи. Негизи Талибандын ичинде пуштундар көп, андан кийин тажиктер, өзбектер турат, кыргыздар дагы бар. Ошондуктан байланыш түзүү керек дейт Кулов. Ал Талибандын жетекчилери аскерлерин колго алыш керек экенин айтты. Абалды начарлатып албаш үчүн төмөн тургандарды колго алыш керек. Жетекчинин жакшы максаты болушу мүмкүн, бирок кол алдындагы адам баарын бузуп салышы мүмкүн. Алардын кошуналар менен чырдашууга убактысы жок. Ислам мамлекети деген сыяктуу уюмдар Афганистанда талиптерге кереги жок. Демек алар кетиши керек. Кайда кетишет? Борбор Азия өлкөлөрүнө, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, ал жактан бизге. Соц тармактарда Талибандын саясатын жактагандар чыгууда. Бул анализ үчүн өтө кызыктуу. Моралдык жактан даярдоо жүрүүдө. Бул жака экстремисттер келип, колдоо табышы мүмкүн деген коркунуч бар, деди Кулов. Анын айтымында талиптер менен байланыш түзүү алгачкы булактардан эмне болуп кетиши мүмкүн экенин эртерээк билүүгө жардам берет. Талиптер мурдагы союздаштарынан Борбор Азияга жана башка өлкөлөргө агрессия көрсөтүүсүнө жол бербейбиз деп убада беришпедиби? Талибан менен мындай байланыш түзүү маанилүү. Бул иште Масадыковдун ролу чоң деп ойлойм, дейт Кулов. Ал Кыргызстан Талибанды таанууга камынып жатканын айтты. Бул ишенимдүү байланыш түзүп, анан кийин Талибанды таанууга алып бара турган процедура. Жөн эле бийлигин тааный албайбыз. Ал жака барган өкүлүбүз жакшы байланыш, мамиле түзүүгө боло турганын, мамлекеттик деңгээлде ишеним бар экенин көрүшү керек, дейт Кулов. Кыргыз Республикасынын делегациясы Афганистанга гуманитардык жардам жеткирди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков башында турган Кыргыз Республикасынын делегациясы бүгүн 23 сентябрда Кабул шаарына Кыргызстандын элинин атынан Афганистан Ислам Республикасынын элине гуманитардык жүк жеткирди. Гуманитардык жүк Афганистандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер-министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Молдо Абдул Гани Барадарга расмий тапшырылды. Жолугушууда Талатбек Масадыков менен Молдо Абдул Гани Барадар ортосунда кеңири маек болду. Анын жүрүшүндө тараптар Афганистандагы саясий кырдаалды талкуулап, Афганистандагы жана жалпы региондогу коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашышты. Абдул Гани Барадар Афганистандын элине гуманитардык жардам көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жана кыргыз элине ыраазычылык билдирди.
Ал Афганистандын болгон муктаждыктарын айтып, эл аралык коомчулук убада кылган гуманитардык жардам келе электигин, ошондой эле Афганистандын каржылык эсептери алигиче ачылбай жатканын белгиледи. Сүйлөшүү учурунда Молду Абдул Гани Барадар коңшу өлкөлөр менен ишенимди бекемдөө чараларын күчөтүү зарылдыгын баса белгилеп, талиптерге өлкөдө тынчтыкты орнотуу жана калктын жашоосун жакшыртуу үчүн экономика жана алектенүү зарылдыгын билдирди. Мындан сырткары Кабул шаарына болгон сапарынын жүрүшүндө Талатбек Масадыков Афганистандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки менен протоколдук жолугушуу өткөрдү. Талибандар экс-президенттен уурдап кеткен каражатты кайтаруусун талап кылды. Талибан кыймылы Ашраф Ганиден өзү менен кошо алып чыгып кеткен 169 миллион долларды берүүсүн талап кылды. Афганистандын жаңы өкмөтү өлкөдөгү башаламан учурунда экс-президенти Ашраф Ганиден өзү менен кошо алып кеткен каражатты кайтарып берүүсүн талап кылат. Бул тууралуу аталган өлкөнүн убактылуу өкмөтүнүн маданият жана маалымат министринин орун басары Забиулла Мужахиддин берген маалыматына таянып, чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ашраф Гани мамлекеттин элдин акчасына кол салып уурдап кетти. Биз каражатты кайра кайтаруусун талап кылабыз деп убактылуу өкмөттүн маданият жана маалымат министринин орун басары Забиулла Мужахиддин билдирген. Эске салсак, буга чейин Ашраф Гани чоң суммадагы акчаны өлкөдөн алып чыккандыгы тууралуу маалымат тараган. Кийинчерээк чет элдик басылмалар Гани Афганистандан 169 миллион долларды чыгарып кеткенин жазган. Афганистанды 2014-жылдан бери жетектеп келген Гани 15 август күнү талибандар Кабулга киргенде отставкага кеткенин жарыялап, өлкөдөн чыгып кеткен. Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара аймагында мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу жабыр тарткан. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкун Журубаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, окуя 23-сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участогунда болгон. Алдын ала маалымат боюнча, кыргызстандык 8-класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келатканда, Тажикстандын 11-класснын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгон. Кыргызстандык окуучуларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилди. Абалы жакшы. Азаттыктын тажик кызматына Чорку жамаатынын Саманьон айылынын тургундары Кыргызстандын Көкташ айылында жашагандар мектептен келаткан тажик балдарды таш менен урушкан айтып беришкен. Маалыматка караганда, 2 бала, 1 чоң киши жергиликтүү ооруканага түшкөн. Бул окуядан кийин Баткен районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн, Атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн жетекчиси, Тажикстандын Исфара районунун башчысы жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолукту. Жыйынтыгында эки тарап чегара аймагында жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам бузгандарга чара көрүү тууралуу макулдашууга келди. Чегара аймагында абал тынч. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев менен Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасы кайрадан каралып, УКМКнын тергөө абагында калтыруу мөөнөтү 30-ноябрга чейин узартылды. Бул боюнча чечимди кабыл алган 1-май райондук сотунан билдиришти. Соттун 24-сентябрындагы токтомуна ылайык шектүүлөр Жомарт Оторбаев менен Асылбек Жээнбеков тергөө абагында ушул жылдын 30-ноябрына чейин калтырылат деп жазылат билдирүүдө. Атайын кызмат Оторбаевди Комтөр кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 16-сентябрда кармаган. Ал Комтөр Голд компаниянын кызыкчылыгы үчүн буйрук чыгарып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдугун берген деп айыпталууда. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы экс-президенттин бир тууганы 1-июнда камакка алынган. Ал дагы Комтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деп шек жаратып жатат. Бул иш боюнча бир катар атка минерлер менен депутаттар кармалган болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн 24-сентябрда азык-түлүк жана кара май баасы боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдар абалдын оорулушуна жол бербөө үчүн эң начар сценарийге даяр болушу керектигин айтты. Бир нече кадам алдыга карап иштөө керектигин белгилеген өкмөт башчысы күтүүсүз кырдаал түзүлүп же аба ырайы начарлап кеткен, түшүм жакшы болбой калган учурга даяр туруу үчүн айыл чарба азыктарынын мамлекеттик резервин түзүү зарылдыгын кошумчалады. Мариповдун айтымында азык-түлүк запасын
базасын түзүү максатында буудай сатып алуу үчүн мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом, өсүмдүк майына жана кумшекерге 300 миллион сом бөлүнгөн. Буудайдын жана ундун импортуна кошумча нарк салыгы 1 жылга токтотулган. Тыштан мал алып келүүгө да жыл аягына чейин кошумча нарк салыгын салбоо тууралуу чечим чыккан. Кыргызстанда август айынатарда аскер кызматкерлеринин пенсиясы 2000ден 5000 сомго жогорулады. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин пенсиялык бөлүмүнүн жетекчиси Ханзада Осмоналиева маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында караганда учурда эң аз пенсия 5000, эң көбү 30-35 миң сомду түзөт. Пенсиянын көлөмү жоокердин канча жыл кызмат өтөгөнүнөн же айлык акысынын суммасынан көз каранды. Эгер аскер кызматкери пенсия курагында деле иштей бере турган болсо, анда айлыгына пенсиянын жарым суммасы кошулуп берилет. Аскерлерге жеңилдик каралган эмес, деди Осмоналиева. Ал ошондой эле пенсия 2011 жылдан бери жогорулай электигин кошумчалады. Буга чейин аскерлердин айлык акысы да өскөнүн кабарлаган.